ата эне балдарына ачуусу келгенде, ушул нерседе адам ачуу келгенде эле оозуна келе калат. Каргап, сөгүп, туура эмес сөздөрдү, балээ сөздөрдү, кесир сөздөрдү сүйлөөдөн оолак болуш керек. Эмнеге дегенде, ата эненин оозунда айткан сөзү балээге байланат. Жаман сөз сүйлөйдү, ошол нерсе болот. Бул деген сөз балдарына каршы дуа кылбоо, каргыш айтпоо, жаман сөздөрдү оозуна алып сүйлөө. Ушул нерсе бул өтө туура эмес нерсе. Кээ бир жакшы үй бүлөлөрдө балдарына ачууланса да, Кудайым сени туура жолго салып калгыр, түз жолдо болуп калгыр деп каргайт экен да. Өзүм көрдүм, ушуну ачуу келгенде ушул сөз чыгат экен. Түз жолдо түшүп калгыр. Анан жанагындай өлүп кар, жерге кир, жашаба, тияк бияк, мындай деген сөздөр Аллах сактасын. Не деген сөз? Пайгамбарларды бизге Аллах Таалам үлгү катары жөнөткөн да. Ушулорду Куранда үлгү катары бизге эскерген. Ошолордун ар бирлеринин дуалары бар. Биздин көзүбүз кубана турган балдардан кыла көр. О Аллахым, жакшылыкка башчы кыла көр. Ошон үчүн дуа кылууда только жакшы дуа кылыңыз. Аларга каршы дуа кылбаңыз. Үч түрлүү адам дуасы сразу автомат түрдө кабыл болот. Ошонун бири ата энеси балдарына кылган дуасы. Зулумга чеккен адамдын дуасы кандай бат кабыл болгондой эле ата эненин дагы балдарына кылган дуасы кабыл болот. Өкүнүп каласыз. Кээ бирөө кесир сүйлөп алат да. Кесир деген билесиздер, балээ сөздөр сүйлөп алат. Мындай баланын мага кереги жок, мындай деп Аллах сактасын. Ошол бале менен адам сыналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ооздон жакшы сөздү сүйлөп, ачууңуз келсе да жакшы сөз сүйлөңүз. Оңолууну, түздөлүүнү, хидаятка түшүшүн, иманда жүрүшүн. Ошондо жакшы натыйжа берет. Анан дайыма бул дагы проблема да. Эмнеге бул бөлүмдү проблеманы чечүү жагына койду? Аларга жакшы дуа кылуу деген. Себеби сиз канча тарбия бербесеңиз дагы, бирок жүрөгүңүздү Аллахка байлап, ага таянып, Кудайдан жалынып-жалбарып суранбасаңыз, алардын жүрөгү түз жолго түшүнө. Анда чоң негизди калтырган болосуз. Чоң проблеманы чечүүдөгү негизги бир сырды калтырган болосуз. Ошон үчүн канча себептерди аткарып, практикалык жолдо аткарсаңыз да, оозуңуздан аларга жакшы дуаны калтырбаңыз. Намазыңызда, дуаңызда, жалынып-жалбарышыңызда калтырбаңыз. Мен деген пайгамбарлар ушунча опыт тажрыйбасы менен Аллах Таалам аларды тандаса да, балдарына, урпактарына дуа кылууну таштаган эмес. Мен пайгамбармын, мен жакшы болсом урпагым жакшы болот деген эмес. Мына Ибрахим пайгамбар. Ибрахим айтты дейт: "О Роббим, бул өлкөмдү, жеримди тынчтык кыла көр. Менин балдарымды, урпактарымды ушул буттарга сыйынуудан сактай көр. Менин балдарымды намаз окугандардан кыла көр" деп көп дуалар. Ошон үчүн балдарга дуа кылууда, аларга хидаят тилөөдө ата эне жалкоолук кылбаш керек, унутпаш керек. Сиздер билесиздерби, мына дүйнөгө атак даңкы чыккан белгилүү Курандан кийинки эле эң туура китеп деп саналган Имам Бухаринин ушул аалым, кандай аалым, кыямат кайымга чейин мына хадистерди топтомун таркалып, не деген ийгиликке жетти, Аллах Таалам ырайымына бөлөсүн. Ушул аалым кичинекейинде көзү көрбөй калган. Өмүр баян окусаңыздар билесиздер. Же вообще көрбөчү, экөөнүн бирөө. Анан кийин энеси жалынып жалбарып, ыйлап дуа кыла берген. Тахажжудунда, намазында дуа кылса эле баласына дуа кылууну унуткан эмес. Аллахым ушунун көзүн көргөзө көр. Ушул баламды аалым кылам. Ушул баламды үммөткө пайда болсо экен деп ошону тилек кылган экен да. Ошентип ыйлап дуа кыла берип, бул баласы кайра көзү көрүп калган. Бул Алла Тааламдын эми бир кереметтери да адамдар. Энесинин дуасы менен баласынын көзү көрүп кайрадан ошентип илим жолуна түшүп, үммөттүн аалымы болгон мына. Өмүр баянын окусаңыздар. Муну эмнеге айтып атабыз эми? Алхамдулилля, балдарда анча-мынча кемчилик болот, тияк бияк. Аларга жанагынтип себептерди аткарып, колдон келишинче аракет жасап, ата эне үмүттү өчүрбөй, көп дуа кыла бериңиз. Менин балам ушундай болду, ушинтип калды деп үмүттү үзбөңүз. Үмүт үзбөңүз. Жанагы жалган сөз, эки тоо жолукту же жылдыз ишенем, адам өзгөртүп ишенбейм деген бул туура эмес, шайтан сөзү. Адам пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте ачык айтып атат. Жумшактык жумшак кылуу менен келет. Сабырдуулук сабырдык кылуу менен келет. Илим алуу менен келет. Бул эмнеге? Муну далалат адам өзгөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Оңолом деген адам оңолот. Анан мен ушундаймын, катып калган болду, оңолбойм десе оңолбойт. Балдарым оңолот деп үмүт кылсаңыз оңолот. Себептерин аткарасыз, дуа кылыңыз. Иншалла бул Алла Тааламдын колунда.